Саламатсыңарбы студенттер? Ош гуманитардык педагогикалык институтунун табияттануу жана география факультетинин биология адистигинин 3 курсуна биз кезектеги онлайн сабагын баштамакчыбыз. Бүгүнкү сабакты мен, Сагынбаева Гүлзада Абазбековна, силерге жаңы лекциялык сабак өтөмүн. Бул сабактын темасы жыт билүү, даам билүү жана туюу анализаторлору боюнча болмокчу. Бүгүнкү биздин сабактын планы анализаторлордун топографиясы, сырткы жана ички түзүлүшү жана анализаторлордун иш аракети боюнча болмокчу. Биздин сабактын негизги максаты силер бүгүн жогоруда айткан 3 анализатордун жайланышын, алардын ички сырткы түзүлүшүн жана иш аракеттерин биле аласыңар. Ошонун натыйжасында ушул эле анализаторлордун кайсыл бөлүктө жайланышкандыгын, алардын ички сырткы түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөрүн жана организмде кандай иш аракеттерди аткарышын толук түшүнүк аласыңар. Силердин көңүлүңөрдү видео тасмага бурсак, анда бүгүн биз 3 анализаторду көрмөкчүбүз. Алардын ичинен жыт билүү анализаторун карасак, жыт билүү анализатору мурун көңдөйүнөн сырткы айлана чөйрөдөн ар түрдүү жыттарды кабыл алат. Ушул мурун көңдөй аркылуу кандай жыттар кирет, ал кайсыл жерде ишке ашат. Мурун көңдөйүнүн ортоңку сырткы кулактын ички каналында, өткөл каналында былжыр чел жайланышкан. Бул жыт билгич анализатордун чели болуп эсептелет. Анын үстүңкү бөлүгүндө кирпикчелери болот. Астында эпителий клеткалары болот. Ошол кирпикчелер эки жакка жылуу менен абанын агымына жараша алар жыт билгич процесстерди аткарып, андан кийинки эпителиалдык клеткага өткөрүп берет. Ал жерде жыт билгич клеткалар да бар. Ал жыт билгич клеткалар лента сыяктуу, түтүк сыяктуу формага ээ. Алар жыт сезгич клеткаларга өткөрүп, андан ары борбордук нерв системасына жеткирет. Андан кийин даам билүү анализатору. Бул деле даам билүү анализатору жыт билүү анализатору 3 бөлүмдөн турат: перифериалдык, өткөрүүчү жана борбордук. Даам билүү анализатору бул тилде жайланышкан. Тилде даам билгич бүчүрчөлөр жайланышкан. Ал бүчүрчөлөр моундай тегерек формада болот да, анын ички бөлүгүндө былжыр түкчөлөр клеткалардан турат. Ал клеткалардын астында жыт билгич нерв клеткалары жайланышкан. Бул келген даам билүү, даамдын клеткалары келип, андан нерв клеткалары аркылуу биринчи гипоталамуска, гипоталамустан ары чоң жарым шарлардын кыртыш чыкый бөлүгүнүн кежиге бөлүк жагына жеткирет. Даам билүү анализатору тилде 4 даамды билип берет. Биринчи учку бөлүгү ширин, каптал жана эки каптал бөлүгү туздуу, кычкыл, ал эми эң жогорку таңдай бөлүгү ачууну билип берет. Кийинки анализатор тери анализатору. Тери анализатору тери катмарынын астында туюу сезүүчү клеткалар бар. Ал клеткалар аябай назик, жумшак, жылмакай келет дагы. Ал клеткалар сыртынан эпидерма менен капталган. Алар сырттан келген температураны, урунууларды, муздакты, тактикалдык абалдарды билет. Эң чукул жайланышкан бул муздак болуп эсептелет. Андан кийин тактилдик, андан кийин жылуулук жайланышкан. Мына ошентип алар бул тери анализаторунун борбору дагы борбордук нерв системасынын чоң жарым шарларынын төбө бөлүгүндө жайланышкан. Урматтуу студенттер, андан кийин бүгүнкү анализаторлордун дагы негизинен анализаторлордун иштөө процесси 3 бөлүмдөн тургандыгы айтылды. Бул периферия, өткөрүүчү жана борбордук. Периферия биринчи жыт билүү анализаторунда мурун көңдөйү жана жыт билгич клеткалар кирсе,
анын жыт билгич клеткалардын нерв клеткаларга өткөрүп бериши алардын борбордук нерв системага жеткирилишин өткөрүүчү нерв клеткалар аткарат. Ал эми борбордук бөлүгү жыт билүү анализаторунун борбору болуп маңдай бөлүгү эсептелет. Маңдай бөлүгүнүн төбө жагындагы бөлүгү эсептелет. Эгерде биз мурун көңдөйүнү жыт билүү анализаторун карай турган болсок, мурун көңдөйүнүн, сырткы мурун көңдөйүнүн билесиңер, кемирчектүү бөлүк болуп эсептелет. Анын ички бөлүгүндө өткөл каналчалар кеткен. Өткөл каналчалардын керегелери былжыр чел менен капталган. Былжыр чел катмарында аябай көп кирпикчелер жайланышкан. Ал кирпикчелердин астында былжыр челдүү май тканы жайланышкан. Ал май тканынан былжыр суюктуктары бөлүнүп чыгат. Кирпикчелер абанын агымына жараша, себеби мурун көңдөйүндө дем алуу процесси жүрөт. Дем тартканда, сырттагы абаны соруп алганда, андагы болгон курамындагы газ абалындагы жыт, башкача айтканда жыт бергич жыттар, аромат жыпар жыттар, ар түрдүү уулуу жыттар бүт баардыгы ушул кирпикчелердин жардамы менен сезгенип, термелүүнүн жардамы менен анын астында жайланышкан былжыр челдин, былжыр безинин жардамы менен алар рецепторлорго, жыт билгич рецепторлорго айланып, анын астында жайланышкан нерв клеткалар аркылуу алар борбордук нерв системасына, гипоталамустан ары чоң жарым шаарлардын төбө бөлүгүндө жайланышкан жыт билгич борбор аркылуу тейленет. Андан кийинкиси даам билгич анализаторун алып көрө турган болсок, даам билгич анализаторун бул тил ооз көңдөйүнүн тил бөлүгү аткарат. Тил бөлүк билесиңер, таргыл булчуңдуу катмар болуп эсептелет. Тил бөлүмүнүн сырткы катмары эпидермис деп аталат. Ал бөлүк аябай боодуракай клеткалардан, эпидермистин астында боодуракай клеткалар жайланышкан. Алар аябай толкун сымал формада болот. Алардын ортосунда диск сыяктуу, тегерек сыяктуу даам билгич бүчүрчөлөр бар. Ал даам билгич бүчүрчөлөрдүн ички керегеси аябай ойдуң буткулдардан турган катмардан турат. Ошол ойдуң буткулдардын катмарында даам билгич клеткалар, рецепторлор жайланышат. Анын астында нерв клеткалары кеткен. Ал нерв клеткалардын учтары термелүүнүн жардамы менен даам билгич бүчүрүнүн астындагы клеткаларга кирпикчелердин кыймылынын жардамы менен былжыр суюктугунун кыймылдашынан даамдын клеткалары анализделип, рецепторлорго айланып, андан нерв клеткалары аркылуу кадимкидей булардагы нерв клеткаларынын жардамы менен таламустан өтүп, таламустан ары чоң жарым шаардын маңдай бөлүгүндө даам билүүчү борборго жеткирип, анализделип, даамдын түрлөрү аныкталат. Мына ошентип тилдин учку бөлүгү ширинди сезет. Ал эми тилге жакын болгон каптал бөлүк кычкылды билет. Андан жогору жактагы каптал бөлүгү ачууну билет. Ал эми таңдай бөлүгү тузууну билет. Мына ошентип даам билгич бүчүрчөлөр 4 түрдүү даамды аныктап, андан ары борбордук системасы аркылуу анализделип берилет. Андан кийинки анализаторубуз туюу анализатор болуп эсептелет. Бул көбүнчө тери катмарында жайланышкан. Тери катмарынын астындагы эпидермистин астында дерма клеткалары бар. Ошол дерма бул жалпы теринин астындагы клеткалар болуп эсептелет. Ал жерде гиподерма бар. Ошондой эле бул жерде туюуну билүүчү клеткалар жайланышкан. Алар канчалык териден алыс болгон сайын булар муздакты сезишет. Андан ары жакындаган сайын тактилдик сезгичти билишет. Андан териге аябай жакын жылуулукту билүүчү туюу клеткалар жайланышкан. Бул туюу
клеткалары көбүнчө бутакталган абалда болот. Алар мындайча айтканда өсүндү сыяктуу болгон. Ар бир туу анализаторунун сезгич клеткаларынын башчасы жана куйрукчасы болот. Мынакей сүрөттө көрүп тургандай, булар тармакталган абалда болот дагы. Сырттан келген ар түрдүү туюуларды сезип, анын жардамы менен туюуну сезүүчү клеткалар аркылуу рецепторлор нерв клеткаларына өткөрүлүп, нерв импульсторго айлангандар борбордук нерв системасынын чыкый бөлүгүнүн арткы бөлүгүндө жайланышкан туюу анализаторунун туюу сезүүчү борбор аркылуу анализделип, кайра териге жеткирилет. Урматтуу студенттер, силерге тапшырмам бар. Силер көрүп турган сүрөттө даам бүлүү анализаторунун сүрөтү тил жайланышкан. Ошол жерден силер тилдин кандай организмдеги өзгөчөлүктөрү бар, тил эмнелерди аткарат, кандай даамдарды сезет, эмне үчүн даамды сезсе дагы эки тегерекче ашыкча кошулган, ошол жерге эмнелер жазылат, ошого көңүл буруп толтурасыңар. Андан кийинкиси, жогоруда көрсөткөн биз анализаторлорду өттүк. Ушул анализаторлордун ичинен акыркы бош тегеректин ичине кайсы анализатор жазылбай калган, ошону кошуп жазасыңар. Андан кийин силер көрүп тургандай жыт билгич анализатору жайланышкан. Ал жерде жыт билгич анализатордун перифериалдык бөлүгү көрсөтүлгөн эки жакта. Бул жердеги цифралар кайсыл бөлүктөрүн көрсөтөт, А жана Б бөлүктөрүн белгилейсиңер. Урматтуу студенттер, кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө дайыма үйдө болгула.